Кызуу талкуу, ачык ойлор, курч пикирлер. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинен социалдык экономикалык багытта жасап жаткан иштери, өлкөдөгү курулуштардын сейсмикалык туруктуулугу тууралуу маалыматын укту. Сапат жана сейсмикалык туруктуулук сиздер менен бирге катуу контролдо болорун айтып кетем. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилегендей, курулуштун көлөмү акыркы 3 жылдын ичинде жогорку деңгээлге жетти. Айрыкча социалдык объектилер мурда болуп көрбөгөндөй санда салынууда. Акыркы 3 жылдын ичинде 315 мектеп, 69 балабакча, 28 саламаттык сактоо объектилери курулду. Ошондой эле 125 айылдын таза суу маселеси чечилди. 2023 жылдын аягына чейин билим берүү тармагынын 140 объектисинин курулушу аяктаган. Мындан тышкары Баткен облусунда 417 турак жай жана 23 социалдык объект пайдаланууга берилди. 3 жылдын ичинде Ош облусунда 113 объект, анын ичинде 73 мектеп жана балабакча курулган. Жалал Абад облусунда 66 объект, анын 38 мектеп. Баткен облусунда 67 социалдык объект курулган. Быйыл сиздерге менен чогуу акылдашканбыз, эми Чүй облусуна басым жасашыбыз керек. Чүй облусунда былтыр болгон 15 мектеп салынган. Муну кандай деп түшүндүрсөк болот? Биз анализдеп көрдүк, мурун абдан көп мектептер түштүк зонасында башталып калган экен. Былтыр ошонун баарын 50%дан үйдөгүсүнүн баарын бүтүрдүк. Мурда аз убакытта мындай жүздөгөн социалдык объектилерди салууга өлкө казынасынын чамасы жеткен эмес. Азыр болсо ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомдук чектен ашты. Ал эми консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрү жылды 575 миллиард сом менен жыйынтыктаган. Салык кызматы биринчи кварталда эле 48 миллиард сомду чогултту. Бул 21-жылы болгону 21,7 миллиард сом чогулган. Эки эсе көп чогултуп атабыз. Өлкө кирешеси кескин көбөйгөндүгүн сандар тастыктайт. Алсак, салыктык түшүүлөрдүн көлөмү 2004 жылдан тарта алып караганда 60-70 миллиард сомдон ашкан эмес. Мисалы 2015-2016 жылдары 65 миллиард сомдун тегерегинде салык чогулган. Ал эми 2017-2018 жылдары 75 миллиард сом, 2019-2020 жылдары болгону 79 миллиард сом жыйналган. Көрсөткүч 2021 жылдан тарта гана кескин жогорулап, дээрлик 106 миллиард сомду түздү. 2022 жылы андан дагы өсүп 156 миллиард сом болду. 2023 жылы 183 миллиард сом салык чогулган. Быйыл салыктык түшүүлөр 230 миллиард сомдон ашаары болжолдонууда. Бажылык түшүүлөр биринчи жолу былтыр 100 миллиарддык чектен өттү. Бажылык түшүүлөр эң биринчи жолу былтыр 100 миллиарддык чектен өттү. Мисалы 2014 жылы 43 миллиард сомдой чогулган. Андан кийин 3 жыл катары менен көрсөткүч кескин азайып 30 миллиард сомго жетпей калган. 2018-2019 жылдары 40 миллиард сомдун тегерегинде бажы төлөмдөрү төгүлүп, 2020 жылы кайрадан 30 миллиард сомго жеткен эмес. 2021 жылдан тарта гана динамика жогорулай баштады. Анда казынага 47 миллиард сомдой түшкөн. 2022 жылы бажылык түшүүлөр 74 миллиард сомдон ашса, 2023 жылы 107 миллиард сом бажы төгүмдөрү чогулду. Быйыл бул көрсөткүч дагы жогорулайт деп болжолдонууда. Экономиканын өсүүсү башка бардык тармактарга оң натыйжасын берип жаткандыгы рас. Ага мугалим, дарыгерлердин айлык маянасы жогорулап, пенсия пособиялары көбөйүп жаткандыгы мисал. 21-23 жылда калктын саламаттык сактоого кеткен чыгымдар жыл сайын жогорку кеңештин колдоосу менен көбөйүп келатат. Мынакей 26 миллиард болсо, 23 жылы 39 миллиард болду, 24 жылга 40 миллиард. Алыскы аймактардын тургундарын медициналык кызмат менен камсыз кылуу үчүн 2021 жылдан бери мобилдик клиника акысыз кызмат көрсөтүүдө. Ага бүгүнкү күнгө чейин 300 миңден ашуун адам кайрылган. Азыр ушунун ачылганына мен аябай кубанып атам. Особенно биз пенсионерге аябай жакшы болуптур. Бекер экен, бизге канча жардам. Парламентарийлерди жаштарды жумуш жана турак жай менен камсыздоо маселеси дагы кызыктырды. Алсак, учурда Жалал Абад облусу боюнча эле 6 жерде ипотекалык үйлөр курулууда. Региондордо кандай өнүктүрүү иши алдыга алып барасыздар, ушул боюнча айтып кетсеңиздер. Региондор боюнча мына быйыл эле 1 миллиард 600 миллион долларлык бир топ ишканалар ачылган жаңы. Ишкана ачылмайынча жумуш орунду туруктуу түзө албайбыз. Биз ошонун алкагында иштеп атабыз. Былтыр мына Караколго бердик элек 2 миллиард, Жалал Абадка бергенбиз 2 миллиард. Быйыл Токмок менен Кара-Балтага 1 миллиарддан берип атабыз. Ипотечный компаниянын уставдык капиталын кескин түрдө көтөрүп, болгон финансылык ресурстун баарын ипотекалык компанияга жумшап атабыз.
Ал эми багаар көрөрү жок балдарга 18 жашка толгондон кийин 1,5 миллион сомдон берилмей болду. Алар бул каражатты окуу жайга же ипотекага корото алат. Жакшы жаңылык десек да болот, 500 000 сом толук жетимдерге ыйгаруу боюнча. Буну эми ким ойлогон болсо дагы, эми ошону ишке ашырган сиздерге да чоң ыраазычылык. Эми жетимдин башын сылай турган болсок, буйруса алдыдагы пландарыбыз жакшы эле ишке ашат го деп ойлойм. Бүгүнкү күнү биринчи этапта тоголок жетимдер болуп атат. 1868 экен, ар бирине счет ачабыз. 18ге чыкканда 500 000 сом алат да. Мына бүгүн азыр 16 жашта болсо, андан счетуна азыр 300 же 400 000 сом салып коюп, 2 жылдан кийин 500 000 болот. Быйыл 500 000ге ала турган бир 3-4 бар экен, 18ге чыкса, быйыл биз счетуна сразу ушу 500 000ден салабыз. Жыйын тыныгуусуз 7 сааттан ашык убакытка созулду. Бардыгы болуп 79 депутат катышып, 50 эл өкүлү сөз сүйлөдү. Негизи өкмөт иштеп атат, жакшы эле пландар өтө көп. Биз эми депутаттарга албетте жардам бериш керекпиз Кабминге. Жакшы көрсөткүчтөрдү айтып, пландар бүгүнкү күнү толук түрдө аткарылып атыптыр. Мындайча айтканда бюджеттин толтурулушу бүгүн плюс менен эле мындай жакшы келет. Белгилей кетсек, элдин бийликке болгон ишеними жогорулап, экономикалык абал кескин жакшыргандыгы тууралуу эл аралык республикалык институт жүргүзгөн социалдык сурамжылоонун жыйынтыгында дагы тастыкталган. Анда өлкөдө кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш катуу жүрүп жаткандыгы белгиленген. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.